Жыл аягына чейин пенсия көтөрүлөт. Кыргызстанда жылдын аягына чейин пенсияны жана бюджеттик тармакта иштеген кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу парламенттик угууларда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Анын айтымында, өлкөдө социалдык жөлөк пулдардын жана социалдык тармакта иштеген кызматкерлердин эмгек акылары жогорулады. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын реформалоо жана 2023-2026 жылдарга милдеттүү медициналык камсыздандыруунун өнүгүү боюнча концепциясынын долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угууларды өткөрүүдө. 11 апрелден тарта жергиликтүү бийлик эл менен жолугат. Президент Жапаров кыргызстандыктарды жергиликтүү бийлик башчылары менен жолугушууга келүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жергиликтүү бийлик жетекчилери менен жолугушууга келип, көйгөйлүү маселелерин чечүүгө чакырды. Буга чейин маалымдалгандай, 11 апрелден баштап бардык шаар, райондордо жергиликтүү бийлик жетекчилери менен калктын жолугушуулары өтөт. Булак баракелди. Кыргызстан COVID-19 жеңдиби? Кыргызстанда акыркы суткада COVID-19 инфекциясынын жаңы учуру жана каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эпидемиологиялык абалдын туруктуулугуна карабастан, Кыргызстан COVID-19 жеңди деп айтуу эртелик кылат. Дүйнөдө пандемия бүтө элек. Өлкөгө коронавирустун жаңы штамдарын алып келүү коркунучу бар деп белгиледи Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги. Урматтуу айымдар жана мырзалар, жакшы сөз жан эргитет. Жакындарыңыздын көңүлүн көккө көтөрүп, аларга жагымдуу маанай тартуулаңыз. Туулган күн, Рамазан айында жылуу тилектер, ашык болгон адамыңызга аруу сөздөр, тойлорго чакыруу кат жана албетте автордук ырларыңыз болсо, көркөмдөп окуп, монтаждап беребиз. Ал үчүн 0501 903 300 WhatsApp номерине кайрылып, буйрутма бериңиз. Бул айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.